Достук көзөмөл өткөрүү пунктунун аскер кызматкерлери коррупция фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 336-беренесинин 1-бөлүгү коррупция менен катталган кылмыш иши боюнча жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө достук көзөмөл өткөрүү пунктунун аймагында системалуу түрдө мыйзамсыз акча талап кылуу фактысы боюнча достук көзөмөл өткөрүү пунктунун аскер кызматкерлери АДМ, ДМТ, ХРР, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине караштуу транспорттогу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун түштүк аймагы боюнча башкы дарыгеринин орун басарынын милдетин аткаруучу НСТ, достук санитардык карантин пунктунун мурдагы башчысы АЗЖ, ошондой эле достук көзөмөл өткөрүү пунктунун аймагындагы кызмат адамдарынын мыйзамсыз акча өндүрүүсүнө тиешеси бар ортомчулар САЖ, АБТ кармалды. Жогорудагы адамдарга карата Ош шаардык соту тарабынан 2022 жылдын 24-июнуна чейин камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалды. Азыркы учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүрүп жатат.